Muhtarlay sayapkeri Nazik kızımız çava taytulu Çolpan Ata. İkinci nomerde Mangus İnşaat Salimov'taki sayapkeri Tağlay Burganakov. Sıylık çava Çolpan Ata. Hazır. Cöneli. Cöneli 2 metre aralika. 4 yaştan andan çok yaşta gülüklerden kız karalıka çavılışı. 2 metre aralika cöneli. Jalpı 4 gülük. 3 baygı var. Cönedik. Hoppa 2 metre aralika cönedik. Jayrak var açı. Her ne gelir jayrak bulmağında koyulur. Şöyle cevsinde görün otayı. Aldıda mına Mangus Salimov İnşaatlıqı Burganakov Tağlay taptağan Sıylık Çapırata Çolpan Atanın 2 metre aralika çavula turgan gülükler jalpı törtü bolsa negizden barını çoğu geletat. Mınazır aldığımızdan ötüp 2 metre aralıklı bası ötüp finişlik düzlük ötüp barı tolup çıktı. Buna gülükten gülük ötse 4 ayağı tuğrayt. Atçık kovay tapçık kovay baktı. Buna kanağınanda geletat arasında bir kızı var. Nazik bu şahatçıcı. Birinci, dördüncü, ikinci. Qol ko'tarib qo'ychi Nazik. Qo'l. Voy, молодец, красавица. Nazik kızımız. Hop bırakıldı. Birinci orta erigen kızımız Nazik kızımız. Buna medalın tağındı. Meteor. Kulovu kapsırılığında. Salimovic atlısı sayakları Burganakov Tağlay. Nazik kızımız. Çağap. Birinci geldi Çolpan Ata baygesi 31. Kızınız bağı kız жібек болсын, kыздың Назиги болсын деп Назик деп ат қойыпсыздар да. А бирок Назик азыркы учурда ошол Кыргызстанда эң алдыңкы бир чабандестерден болуп жатат да. Ошол туурасында айтсаңыз, канча жашта кызыңыз? Ошо атасы менен апасы боласыздар. Ооба. Ооба. Атасы сөйлөсүн. Кызыбыз ошол өткөндө эле билесиңер, Ноорузда да баш байгеге жетишкен, Кудайдын буйругу менен. Анан бүгүн да ошол өзүбүз да толкунданып турабыз. Ошо бүгүн да кайталап ошол аты менен биринчи келип отурат ошо. Кыска аралыкта. Кыска аралыкта, өзү кыска аралыкка чабат ай. Сиздин чабандесиңиз? Менин чабандесим. Эже, кызыңыз канчада? Назик 15-те. 15-те. Эми ушундай мисалы ылдам баш айланткан ылдамдыкта эр жигиттер чаба турган атты кыз киши чабат да, эне жүрөгү баягы мээримдүү болот, Назик болот. Кантип чыдайсыз эми кызыңызды чабандес кылып? Эми чабандес болуш деле оңой эмес да. Эми отурганда азыр чаап келатканда чынында эле жүрөгүм жарылып кете сактады. Кызым чап ар бир чабыштарда абдан толкундалам. Тим эле жүрөгүм жарылып кетчү дейле болот да. Каршы болбойсуз бирок. Өзүнүн сүйүктүү спорту болгон үчүн эми каршы болбойбуз. Эми ошо эми дагы мындан ары дагы көп байгелерге жетсин деп тилейм кызыма. Аман болсун. Качанчы класс Назик? 9-классты бүтүп атат. Каякта? Биякта Чолпон Ата шаарында. Мындай сунуштары келеби? Казакстандан болобу же чет өлкөдөнбү бизге багы ушундай кыска аралыкта чабандес болуп берсин деген келдиби? Өтө көп сунуштар. Эми Кудайдын буйруса ошол 25-майда Алматы шаарында ушундай кыска аралык боюнча открытие деп коет, ушул сезондун ачылышы болот. Ошолго даярданып атабыз. Кудайдын буйруса 2 атын алып алып ошол жерге барабыз, катышабыз. Жаңы эленке 2 ат алып барасыздар. Дагы да былтыркы көчмөн туткан Дамбай аттуу былтыр кунан болчу, быйыл бышты. Ошону дайындап отурабыз. Өткөндө Нооруздан 3-орун алган, ошол Метеор менен Дамбайда. Метеор менен Дамбай казактардын ортосунда чабылып жүргөн атпы? Алдына ат салдырбай дейбизби? Көчмөндөрдө билесиңер, бүт дүйнө жүзүндө оюндар болбоду. Көчмөндөр оюнда. Ошондо Россиядагы чыккан, казактардагы чыккан, ошол ат чабышта биринчи келген Дамбай. Метеор болсо, эми биздин Кыргызстан ичинде чабылып атат, бирок эми Кудайдын буйруса 4 жолу катар-катар утуп келди. Байке катар-катар утуштун бул багы чабандестин мыктылыгынанбы же саяпкерденби же күлүктүн багы күлүгүнөнбү? Эмнеден улам бул келип чыгып атат деп ойлойм. Бул эми үчөө дал келиш керек да. Күлүк да мыкты болуш керек. Андан кийин ал күлүктү ошо тандап алып, саяпкер ошол бир мыкты кылтабына келтирип, анан
баарын дайындап келип ушул кичинекей кыздын колуна тапшырып беребиз. Андан кийин ушул ат майданында баары ушул кыздан зависит этет да. Кайсыл жерден кандай коюш керек? Башында, ортосунда, финалда турабы бардыгын? Аны эми биз 10 күндөн бери кулагына куюп келатабыз. 2000 чакырымга ат чабыш боло турган болсо, ошонун баарын ар бир Этаптары бар. этаптарын каяктан кандай өтүш керек баары. Биринчи кое бергенде кандай башташ керек? Эми ал Секрет ар бе? бир аттыкы өз-өзүнчө. Бир атты башында кеш керек, бир атты кармаш керек, бир атты 200 метр калганда айдаш керек, бир атты узунураак бир 500 метрден айдаш керек. Бул атка жараша болот. Азыр кандай кылдыңыздар тактика? Азыр тактика 200 метр айткам, 200 метр калганча отур аттардын артында. Кое бербе деп. Кое бербеди. Баарын ошондогудай айткарды. Сиз айткандай. Өткөндө Нооруздан бир ошибка кылды да, аяктан 3-чү орунду алып калды. Аяктан кандай ашып болду? Аяктан эрте коюр. Аягында багы күчүн кармалбай калды аягына чейин. Эже, дагы деле байкашыбызда көзүбүздө баягы толкундануулар болуп, сыймыктануулар болуп атат. Ата эненин бир өзүнчө кубанычка бөлөп, милдетин аткарып, атыңыздарды чогонуп атканда бир кубаныч болсо керек да сиз үчүн. Албетте кубаныч болуп атат. Эми мындан ары дагы көп байгелерге ээ боло берсин, кызым аман болсун. Көп аттарын таптай берсин. Албетте абдан толкундануу болуп атат. Мен ат чабыш болот дегенде эле уже 10 күн мурун эле уже аябай толкунданып баштайм да, ошо Кудайга тиленип, Кудай кызымды аман кыла көр, сактай көр деп абдан Кудайдан тилейм. Ошо Кимге окшош атасына десек, атасынын копиясы экен, апасына десек, апасынын да копиясы экен. Кимди тарткан бул? Папасына көбүнчө окшош. Характери дагы, өзү дагы бүт окшош да, характери дагы окшош. Бир паста эле жини келип кетет, бир паста ачылып кетет. Атасын эле өз да. Уялчактыгы кимди тарткан? Уялып атат, сүйлөбөй жатат. Уялчактыгы эми бир аз эми кыз да эми бир аз уялып ат чабыштан келгенде баягы неме толкундануу болот, өзүнүкү дагы анан баягы сүрдөйт дегенде анан дагы жакшы бүгүн ушинтип келип биздин жаныбызга, же болбосо баягы кичирээк кезинде чаап жүргөндө жок деп ушундай немелерин көрсөтүп эметип турчу, дагы бүгүнкүсүнө рахмат ушинтип келип биздин жаныбызга. Жаныңызга туруп жаган. Эми ушунча туруп берди, бир майонез жакшы сөз сүйлөйт окшойт. Макул эже, дипломдорду көргөзсүңүзчү? Куттуктап койчу барды жумурай жылтчылыгыбызда. Кыргыз элибизде Орозо 9 май жеңиш күнү. Орозо күндөрү менен. Баарыңыздарды Орозо майрамы менен куттуктайм. Ушул 9 май жеңиш күнүнө дагы куттуктайм. Ар дайым чемпион болуп жүрөт. Дипломдорду көргөзсүңүз. Дипломдорду дагы үйдө дагы абдан көп. Буюрса үйгө келсеңиздер көрөсүздөр. Абдан көп дипломдор дагы, медалдары, алтын медалдары көп, күмүш медалдары да көп бир немеде тизилип турат. Буюрса бул дагы бизге дагы ушундай жакшы орун толукталды деп ойлойм. Биринчи жана акыркы эмес. Акыркы эмес да. Буюрса. Макул, Кудай буйруса, ушул Назик кыргыздын кыз сайкалы Курманжандаткадай Аймуштун учугун улаган эр азамат кыздардан болсун.